Так, төртүнчү тараптардын макулдашуусу негизинде узундугу 3425 метрди, туурасы 40 метрди түзгөн Дача Капчыгай, Ходжалуу Ворух жана узундугу 3241 метрди, туурасы 40 метрди түзгөн Миңөрүк Самаркандек, Ариона Шүристон бейтарап нейтральный статустагы автожолдордун куруу жана пайдалануу. Ошондой эле Ош Раззаков жана Исфара Варух жолдорунун кесилишиндеги 4 көчө жолун узундугу 253,74 метр бейтарап статуска пайдалануу боюнча мамлекеттер аралык келишим түзүлүүдө. Көпүрө билесиздер, ошол жерде көпүрө бар, баягы 275 деп аталып калып кетти да, эмес азыр 253 чыкты алчы. Көпүрө биз тарапта калды. Ошо көпүрөнү эле макулдашуу үчүн, бир эле көпүрөнү макулдашуу үчүн биз 6 ай жүрдүк. Себеби алар көпүрөгө жерди алар бөлүп берген экен убагында. А көпүрөнү биз салган экенбиз. Ошо бир 20 метрдик көпүрөнү макулдаш үчүн 6 ай биздин сүйлөшүүлөрүбүз токтоп калды. Бирок ошондой болсо дагы акыры жүрүп ошо көпүрөнү өз тарапка алдык. Себеби ал көпүрө бизге стратегиялык жагынан өтө маанилүү. Биздин Лейлек районунун бардык район адамдар, Баткен район адамдар, ошол жерде эле Баткен район тегерегиндеги адамдардын бардыгы ошол көпүрө аркылуу өтөт. Ошондуктан биз ал көпүрөнү өзүбүз тарапка алып калдык. Эми бул жерде мен түшүндүрүү иретинде айтып өтөйүн. 4 көчө, баягы эле ызы чуу болгон 4 көчө. Ошол 4 көчө нейтралдык статуска ээ болду. Ортодогу полотно жолу 10 метр, эки жагынан 10 метрден 15 метрден, эки жагынан 15 метрден полоса безопасности кылып 40 метр жол нейтральный статус болду. То есть ал жер тажиктердики дагы эмес, кыргыздардыкы да эмес. Ал жерде биз эки тараптын өзү ошо эл аралык келишимдерде ошондой нейтралдык статус деген маселе бар экен, ошентип колдоно беребиз. Эми баягы менин жолум деп бирөө келип 4 көчөнүн ортосуна келип тосуп ала албайт. 4 көчөгө чейин бардык коопсуздуктар каралды. Так, 4 көчө маселеси ушу менен чечилди, Кудай кааласа. Эми айтарга сөз көп, кийинчерээк айтам бул боюнчачы. Азыр айтып берсем дагы бир нерсе болуп жүрбөсүн. 4 көчө боюнча айтарга сөз көп. Ушуга чейинки биздин чиновниктердин, биздин мамлекеттик чоң жетекчилердин жасап келген иштери чыккынчылык болгондугун мен дагы бир жолу айтып келейин. 4 көчө боюнча. Мен муну кийин силерге жакшылап түшүндүрүп айтып берем.